yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yaşı, 12, 13, öyle de kanser, 14, 1, 15, 20, yakın. 20 anı, davay. 5 yaş, 3 yaş, 4, devam, yaş, 5, 6, 7 yaş, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, daha 5, 1, 2, 3, 4, 5, yaşı. Biraz bunu aldık. Gittik. 1, 2, 3, hesaba 4, 5, 6, 7, yaşı, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yaşı, devam. Babaş özün kamandan mı? Bir taydan oynadı. Bir taydan? Alamadullah cemaati. Nasır ağam öz stilinde. Esram, Tataka, Almazaka, Yalan ulaşlar. Саламатсызбы? Sonuçta. Ниязовдордун көп эле көрүнбөгөн жигити сизсиз да. Эмне жумуш кыласыз? Men ayılda hökümetте işleyim. Өкмөттө иштейсиз, мамлекеттик жумушта экенсиз да? Ya. Бул муундар оюндары сиздерге жагып атабы? Жагып атат. Рахмат şu Көкбөрү Федерациясына ушундай кылып 7 областтан чогултуп, ынтымакка чакырып ушундай кылып оюн өткөргөнүнө. Мага жакты негизи. Баягы 7 дубандан достап, О да. 7 дубандан достап, таныштык. 85'ler баары келип колдоп атышат. жакшы. Федерацияга бул оюнду уюштуруп бергендиги үчүн эмне айтасыз? Federasyyaga эмне айтат эле? Ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман ушу көкбөрүчүлөрдүн атынан ыраазычылык билдиребиз баарыбыз. Ушинтип өнүп өсө берсин. Кыргызстаныбыз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө берели. Ийгиликтер болсун анда. Рахмат. Көкбөрү сүйүүчүлөрү, анчинен достук командасынын күйөрмандары, фаворит оюнчу катары Ниязовдордун үй бүлөсүнүн ичинде дагы бир балбан билектүү жигит Ильясты жакшы көрүп, ар дайым аны менен сүрөткө түшкөнгө, анын жанында Алтургай атын жетелегенге ашыккандар бар. Сиз өзүңүз аламан улакка жаш кезиңизден, кичинекей кезиңизден түшүп, канча жашыңызда түшкөнүңүздү билбейсиз, бирок чоң улакка 5-5ке 21 жашымда түштүм дейсиз. Эми баягы ошондой эле курама командада алгачкы оюн көргөзгөндөр. Биринчи жолу курама командага коштум. Баягы достук менен Сары Өзөндүн ошол эле ынтымактын оюндагы машыгуулардан бул жолку машыгуу сиз үчүн айырмаланат? Көптөн бери максатым болчу. Аба машыгуу эртең менен эмнеден баштап атасыздар? Тренердин талаптары кандай болуп жатат? Эртең менен саат 6-да турмай тоого чуркайбыз. Келип турний бурус ойнойбуз. Резина чогуп. Анан токтоп карап коюп, бир аз жай салмай, обед кылып алып 2 саат жай салмай, кайра эле саат 5:30 физики машыгууларга барып баштап атабыз. Көкбөрү оюнчусу үчүн жаш курак канчалык маанилүү? Азыр сиздердин араңыздарда 2002-жылкы бар экен, жана ошондой эле уулуу дагы муун бар. Ар дайым физикалык аракетте болуп туруш керекпи? Же бул физикалык күчтү акыл эс менен да башкара билиш керекпи? Деги улакчылыктын сырлары. Албетте акыл эс биринчи очередте турат. Акылды жийип, анан сөзсүз биринчи түрдө дыханияны ачыш керек. Сиздин виртуалдуу
манастын машыкканын көрөбүз, анан үйдө машыгуу кандай силерде? Туугандар биригип алып машыгуу. Үйдө машыгуу. Негизи эле тренировканы калтырбайбыз. Мүмкүн баягы тренировка чөп чагуу менен башталабы, чөп жыйноо менен башталабы, отун жаруу же булар деген башка мышцаларды, булчуңдарды иштетип коюшу мүмкүнбү? Атайын машыгуулар. Жок, ал кара жумуштун баардыгы ошо тренировканын ичине кирет. Эми канчалык көп иштеген сайын ошончолук физикасы жакшырат. Адамга пайдалуу болот. Өзүбүз иштеген үчүн машыгуу да болобуз. Жумушуңуз менен азыркы бул көкбөрү оюнунун ортосунда демек байланыш бекем экен да, сиз ар дайым ансыз деле машыгуудасыз. Негизи эле мындай кырсык чыкканды жаман көрөм да. Жакшы. Ошо бир аз эле мындай күзгө караганда кырсак бир аз чыгып баштаганда эле уже тамак өтпөй калат. Кой кырсак чыгып баштады. Себеби бизде торпо булактарда аябай катуу болот да. Ошого жайы менен катуу машыгып турабыз. Күзгө барганда уже торпо булак башталганда машыгууларды кыскартып, торпо булак жумасына 3 жолу болот. Анын өзү эле машыгуу болуп эсептелет. Сиз баягы салмак кошкондо эң көп салмак канча коштуңуз эле? Мен ушул убакытка чейин 2013-жылы 94 чейин чыктым. Азыр канчасы? Азыр 88-87. Жакшы. Жаштарга берген кеңешиңизде негизги карманган принциптериңиз кайсыл? Оюндагы принциптери булакчы Атты көп миниш керек. Атты көп минип, телефонду азыраак чукулап. Кандай улак болбосун, жер улак болобу, торпо улак болобу, деги эле кандай улак болбосун, улактарга бара бериш керек. Көп аралашып жүрүп булак эле чаба берсе, ошол улак менен машыккан бул башкача да бери бир. Айта Ошол. Сизге баягы баракча азыр интернет желесинде жазылган комментарийлерге тениккен учуңуз болобу? Айта бербейм. Андай адамдар бар да, беш кол тең эмес. Сергип жаткандар бар, иши жоктор бар. Мактап жазгандар бар. Чыныгы жүрөгү менен бизге мадет этип жүрүп, тулуу азасын таткандар бар. Ошолорду окуп, ошолорго аябай кейибиз. Ошолордун ишин сынактай албай калдык деп, аябай кейим ошондой. Демек жүрөгүңүз менен Жаман жазгандарга майын деле бербейбиз. Oyun учурунда демек сиздерде жоопкерчилик бар экен да, бул оюн менин командам же мен үчүн гана эмес, бул команда ошол күйөрмандардын дагы милдетин көргөн экен да. Ал жерде шефтердин деле мисалы менети чоң да. Мисалы бир эле семьяны багыш аябай кыйын. Бир атты багыш өтө кыйын. Бул жерде 12 ат эмес, ал жерде 20дай ат болот. Анын баарын багып, карап, анан 12 баланы чогултуп, аларга расход кылып, 2 айлап сбор өтөсүң. Аябай чоң суммадагы акчалар кетет. Аларды ойлойсуң, күйөрмандарды ойлойсуң. Бирок достор, мен чыныгы ушул оюндан гана чыныгы эр жигиттердин оюнун ушул жерден көрдүм, анан эр жигиттердин ыйын дагы ушул оюндан көрдүм. Себеби сиз айткандай канчалаган даярданып туруп, анан мээнет акталбай калганда көздөн жаш өзүнөн өзү агат. Бул ат жакшылап мына мээримди талап кылат. Жакшылап көңүл буруп, убагына карап, убагына жем берип, убагына асып, убагына бастырып, жакшылап карасаң ат дагы жакшылап чуркап берет. Атты жакшылап карасаң, күндө карай берсең, анан мындай таанып дагы калат ат. Мына кирсең, киришине эркелеп, ойноп, анан акылдуу болот булар аябай эле. Булар сүйлөй эле албайт, калганын түшүндүрөт, баарын түшүндүрүп берет. Ошон буларда тил эле жок деп коет. Ат адамдын канаты деп коет го. Бул ат жок болсо мен жашоом кандай болот билбейм, айта албайм.